Насаат сөзүнүн аталышы өз аракетиңиздин пайдасыздыгы деп аталат. Забур 65:18. Эгерде мен жүрөгүмдөн мыйзамсыздыкты көргөн болсом, анда Теңир мени укмак эмес. Бул жердеги мен жүрөгүмдөн деген сөзгө көңүл буруңуз. Эгерде мен жүрөгүмдөн мыйзамсыздыкты көргөн болсом, анда Теңир мени укмак эмес. Биз жүрөгүбүз Исага окшош болуш үчүн жаратылганбыз. Акыркы күнү биз терибиздин өңү боюнча соттолбойбуз. Бирок биздин мүнөзүбүз кандай болсо, ошого жараша соттолобуз. Чыныгы машаякчылык жүрөктө камтылган. Жүрөктүн тазалыгында. Жакып 1-бөлүм 22. Сөздү угуучулар гана болуп, өзүңөрдү алдабастан, сөздү аткаруучулар болгула. Көптөгөн адамдар, жыйынга барган адамдар, көптөгөн машаякчылар өздөрү алдап жатышат. Анткени алар сөз боюнча жашашпайт. Сөз боюнча иш жүргүзүшпөйт. Колостуктар 3:10. Кудайды таанып билүү аркылуу жаратуучунун бейнесине окшошу үчүн жаңыланып турган жаңы табиятты кийгенсиңер. Ыйык китепти жылдап окуп, изилдесе болот. Бирок, эгер ошону окуп, изилдеген адам сөз боюнча жашабаса, сөз боюнча иш жүргүзбөсө, анда акыл эси жаңыланбайт. Машаяк жана сөз бул бир бүтүн. Машаяк жана сөз бул бир бүтүн. Кудайдын сөзү боюнча терең ой жүгүртүү бул аны менен жолугушуу. Терең ой жүгүртүү аркылуу сөз биздин бир бөлүгүбүз болуп калат. Жакыныңызга айтыңыз, терең ой жүгүртүү аркылуу сөз биздин бир бөлүгүбүзгө айланат. Мен укпай жатамын. Кудайдын сөзү боюнча терең ой жүгүртүү бул аны менен жолугушуу. Эгер аны менен жолуккуңуз келсе, анда сөз боюнча ой жүгүртүңүз. Ошол сиздин ичиңизде жашаган сөз Машаяктын сиздин ичиңизде жашагандыгы. Сиздин ичиңиздеги үстөмдүк кылган сөз Машаяктын сизди башкаргандыгы. Бүгүнкү күндө көптөгөн жыйындын адамдары Исанын атынан сыйынышат, Исанын атынан деп. Бирок ичинде шектенүү бар. Алар сыйынышат Исанын атынан шектенүү менен. Иса Машаяктын атынан. Биз Кудайга бир гана таза колдорубузду көтөрбөшүбүз керек, таза жүрөгүбүздү дагы. Биз сырттан эле жаман мүнөздөрдү жок кылганга аракет кылып жатабыз. Бирок ичтеги ошону кылууга болгон мүдөө, каалоо дагы деле бар. Биздин өзүбүздүн аракетибиз бар, жана Кудайдын аракети бар. Кудайдын аракети бул ырайым. Качан сиз өзүңүздүн жаман адатыңызды өзүңүздүн аракет менен жок кылсаңыз, ичтеги ошол кылууга болгон каалоо кала берет. Анткени жеке адамдын аракети ичте болуп жаткан каалоону токтото албайт. Бирок бир гана Кудайдын аракети аны токтото алат. Көпчүлүк машаякчы болушат, койчуман, епископ, пайгамбар болушат өздөрүнүн аракети менен. Өзүбүздүн аракетибиз бизди жанагы мурунку эле каалоолор менен калтырат.
Адамдын жүрөгүнөн чыккан нерсе өзүнү булгайт. Өзү аракет кылуу бул күнөөгө карата туура эмес мамиле. Ыйык рухсуз биздин ичибизде күнөөнүн тамырын жок кылган. Биз кайра эле өзүбүздүн мурунку каалоолорубуздун туткунундабыз. Көптөгөн машаякчы ишенүүчүлөр туш болгон чакырыктар бул алардын көрүнбөй жабык эшиктин артында турган каалоолору. Мисалы, мен сизди бир урууга каалоом бар. Бирок муну кыла албаймын. Анткени мен машаякчымын. Ошондой жол менен мени бул каалоо мени кулчулукта кармап жатат. Ким ичинде таза болсо, алар ушу менен тастыктап жатышат. Өздөрү тазалыктын бийлигин кошунаңа айт. Ким ичинен таза болсо, алар өзү ушу менен тастыктап жатышат. Өздөрү тазалыктын бийлигин астында экендигини. Эгерде менде сизди урууга каалоом болсо, бирок мен ушул каалоого каршы турамын. Анткени элдер мени койчуман катары билишет. Эгер мен сизди урсам, анда менин бул карьерамдын бүтүшү болуп калышы мүмкүн. Сиздер мага башка ишенбей каласыздар. Жана мен өзүмдүн жакшы атымды адамдардын көз алдында сактагым келгендиги, бирок Кудайдын көз алдында эмес. Мен кулчулуктамын. Кудай мени уга албайт мындай учурда. Ыйык рухсуз биздин ичибизде күнөөнүн тамырын жок кылган. Биз кайра эле өзүбүздүн мурунку каалоолорубуздун туткунундабыз. Өзүбүздүн аракет менен каалоолорду токтото албайбыз. Бир гана Кудайдын аракети ырайым менен токтотсо болот. Мына ушунан канаттануу деген сөз келип чыгат. Мен президентмин жана мен байкап жатам, менин аялым мага дал келбей жатат. Мага жаңы аял керек, профессор наамыга ээ, мени коштоп жүрүш үчүн. Көптөгөн өлкөнүн биринчи айымдары, бирок алар биринчи жубайлар эмес. Сиздин чөнтөгүңүздө көптөгөн визиткалар бар. Сиз архитектор, куруучусуз, юристсиз, врачсыз, жана ошол эле убакта койчумансыз. Мунун баары каалоолордун айынан болгон. Сиз ар дайым бир нерсенин артынан чуркап жүрөсүз. Сиз адамдарды карап, алар кандай кийинип алганын көрүп, аялдар чач тарачтарды издешет, стилисттерди, жаңыча алардын чачын жасай турган. Ар күнү сиз жаңы чач жасалга жасайсыз. Мунун баары каалоолордун айынан. Сиз тери түсүңүздү өзгөрткүңүз келет. Өзгөртө берип, качан териңиз бузулганга чейин өзгөртө бересиз. Мунун баары каалоолор. Сиз карызга акча алып, жаңы машина алууга аракет кыласыз. Анткени сиз жаңы моделдеги унааны каалап турасыз. Автоунааны чыгаруучулар билишет, алар жаңы машина чыгарышканда, сиз айдап жүргөн машинаңызды таштап, ошо жаңы машина алганга аракет кыласыз. Сиз эң жаңы телефон артынан чуркайсыз. Сиз каяктан болсо дагы акча таап, ошол жаңы технология алыш үчүн. Биз кайсыл жака кетип жатабыз? Биз өзүбүздүн аракет менен Кудайдын сөзүн жаттап жатабыз. Жаттап алабыз. Бул дагы өзүнчө мааниге ээ. Бирок Кудайдын аракети менен, ырайымы менен, Кудайдын сөзүн өзүбүздүн ажырагыс бир бөлүккө айлантса болот. Өзүбүздүн аракетибиз бизге Ыйсаны көрсөтө албайт. Сиз айтышыңыз мүмкүн, Ыйса Машаяктын атынан айыгып кет, бирок Ыйса келе албайт. Качан сиз өзүңүздүн аракети менен кылганда. Машаякчы болуш үчүн, койчуман болуш үчүн, епископ, пайгамбар болуш үчүн Кудайдын аракети ырайым.
Исаны алып келет. Ишеним адамдын жүрөгүнүн бөлүгү. Биздин жүрөгүбүздөгү ишеним аркылуу оозубуздан чыгат. Жүрөгү тазаларга бир гана аларга Исаны көрүү убадасы убадаланган. Бир гана жүрөгү тазаларга. Кошунаңызга айтыңыз, жүрөгү тазаларга, бир гана аларга. Жүрөгү тазаларга, бир гана аларга Исаны көрүү бактысы убадаланган. Кудайдын тапшырмасын аткаруу бактысы убадаланган. Бир гана жүрөгү тазаларга. Китеп айтат, дүйнөгө барып жакшы кабар тараткыла деп. Мурун сиз айткансыз, макул, мага уруксат бергиле, жакшы кабар таратайын. Сиз адамдарга Исаны Теңирим жана куткаруучум катары кабыл алгыла деп айтасыз. Бирок сиз ичиңизде таза эмессиз. Бирок Кудайдын тапшырмасын аткаруу бакыты бир гана жүрөгү тазаларга убадаланган. Эгер сиз айыгып кет деп айтсаңыз, жана ал айыгуу алса, сиз билишиңиз керек, сиздин ичиңизде бир нерсе бар экендигин. Сиз эмнени айтып жатканыңыз маанилүү эмес, бирок булак маанилүү. Эгер мен Исанын атынан айыгып кет десем, мен эмнени айтканыма көңүл бурбай эле коюңуздар, анткени шайтан деле аны айта алат. Исанын атынан айыгып кет деп айта алат. Сизге бир уруксат кереги жок Исанын атынан айыгып кет деп айтуу үчүн. Сизге маанилүү болгон нерсе ошол Исанын атынан айыгып кет деген кайсыл булактан чыккандыгы. Мен ишенем, сиздердин ишенимиңиздер бекемделгендигине. Рахмат, Иса.